Assalamu alaikum. Daha bir jolu hurmatly bekendештер, hurmatly bir tuğanдар, Құдай көрсө Оз ачарды өткөрүп алдык, Ысык көлдө насип эткен экен. Оз ачалы эле, Оз ачарга чейинки жумуштарыбызды көрдүңүздөр. Караколдон келген эжелерибиз жана башка продукт маселелери менен бүгүн кечке алек болдук. Азыр биз караңгыда саат мынакей азыр 9га 5-6 мүнөт убакыт калды, 6 мүнөт тагырага. Ушул убактарда дагы Ысык көлдө чындыгы муктаждарды кыдырып, үймөй момундай үйлөрүнө барып, кыдырып, колубуздан келген жардамыбызды берип жүрөбүз. Урматтуу достор, мен келген үйдү көрүп атасыздар. Эми бардыгын ачыштын кереги деле жок. Мына көрүнүп турат муктаждыгын. Айланасын көргөзүп берсеңиз. Мынакей эшигин алды, үй жашоо шарты. Бул жакта домдо турушат экен. Ушул жерде өтө оор муктаждыктагы эжебиз бар дегеннен, мына азыр биз келип алдык, жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Козулар кимдин кыздары? Менин кыздарым. Иә, сиздин кыздарыңызбы? Булар кичинекей кыздар тарпайлы койчу. Эжебиз менен эле баардашалы. Эже, жашыңыз канчада? 43'te. 43'te? Жубачканы алып коз. 43'төсүзбү? 43'e çıktım. Канча группадасызбы? Бул жак отуп алсаңыз болобу? Жок, инвалидностьum жок, мен ошо Жакынырактан алабыз. 3 орукчан меники. 3 балаңыз бар орукчан. 3 бала орукчан. Эпилепсиялар бар да. Анан алар мен иштебейм өзүмчө. Ошо 3 балаңыз тең ошо эпилепсия менен ооруйт экен, а? Бул эки кичинекей окшошон козуларчы? Аркынысы эпилепсия менен ооруйт. Аркынысы беркинisi нормально эле. Анан берки 2 балам. Бирөө 6-чы. Алар кайсыл жакта азыр? Ал ошо сиңдимдикине жиберип ийдим. Сиңдим ошо. Жолдошуңуз барбы жокпу? Жолдошум жок. Не болгон? Экөөнүкү каза болуп калган. 2 жолдошум. 2 жолдошуңуз. Каза болуп. Бул балдар 2 жолдошуңузданбы? Бул деген 3-үчүсүнөн. Ой, 2-синен. Канча жол турмушка чыккан сөзү? Адашып. 2. Иә. Анан не 3-үчү дейсиң? Эжебиз күлдүрөт экен да. Орукчан балдарды карап отуруп, ошо өзүм да ооруп, Өзүңүз да ооруйсузбу? Эмнеңиз ооруйт өзүңүз? Өзүм бутум ошо шишип кетип, жаңы эле больницага барып, ондан үйүмө чыктык. Бул эженин жардамы менен. Эжекебиз сизге жардам берип турабы? Жардам берип, ошо больницалар менен сүйлөшүп, больницалар спонсор болуп, анан балдар үчүн деп өзүмө деп эме кылып кетчү, балдар үйүнө болсо деп анан өзүм. Сизде негизги эмне муктаждыктар болуп турат? Меники ошо, мага главное үй, ошо азыр үй керек. Бул жашап аткан үй кимге карайт? Квартира. Канча төлөйсүз? Негизи 4000 деген, анан 3000ге деп эме кылган да. Орукчан балдарыбыз бар экен өзүбүз. 3000 сомдон айына төлөйсүзбү? Же жумуш кыласыздар? Кандай тирлик өтөт сиздерде? Пенсия аласыздарбы же кандай? Меники ошо балдардын эле пенсиясы, пособиясы. Балдар группада пенсиялар барбы? Экөөнү алам, тиги кызга албайм. Тигиге пенсия чектөбөй койушкан больницадагыларчы. Канчага чыктыңыз сиз? Мен 43-кө чыктым. 43-кө чыктыңызбы? Аты жөнүңүз? Назгүл, атым Назгүл. Фамилияңыз? Фамилиям Омурова. Ким? Омурова. Омурова Назгүл эже, э? Балыкшы шаарында турасыз. Негизи ушул жерден болосуз. Ушактан болом. Эжеке, биз Ак ниет аманат коомдук фонду мынакей буйруса Кудайым насип эткен экен, сиздердин эшигиңиздердин алдында кадам таштап турабыз. Бул дагы Кудайдын насиби, буйругу. Бирок ушунун баардыгына, ушул жумуштарыбызга баягындай сиздердин алдыңыздарга келгени, жол көргөзүп, себепкер болгон эжекебиз бар. Эжекебиз кошо келип мынакей карашып. Атыңыз да толук? Тажикхан Асанова. Тажикхан эжекебиз эфирге чыкпай эле коюнчу дедилер, кайра чыгып. Эжекебиз өтө сонун эжекен, шайыр эжекен. Эжебиздин эртең жумушу боюнча мен репортаж кыскача жасап сиздер менен бөлүшөм. Чындыгында мыкты эжекен. Өзү 65те, пайгамбар жашында болсо дагы, бирок мына ушундай болгон апаларга, эжелерге, бир топ рожденный ДЦП бир туугандарыбызга, балдарга тыгырчылыктап колунан келсе жардамын берип жүргөн бир башкача бир өжөр апа экен. Алла разы болсун, мынакей азыр бизди тосуп алып, бизге жол көргөзүп, мына ушуларга
жардам берсең жакшы болот эле деп дагы да алдыга пландарды коюп ушундай иштерди жасап атабыз. Иштерди баштадык. Эжебиздин помещение офисин дагы көрдүк. Эртең толук көрөбүз Кудай кааласа иншалла. Эртең толук муктаждарды дагы ушул эжебиздин офисинин алдына чакырып, ар биринин үйүнө барып отурбастан, убакытты үнөмдөп ошол жерге чакырып таркатып эжеге. Кудай кааласа. Анан бул эжебизге un алабыз деп магазинде жабылып калыптыр, унубуз келбей калыптыр. Калган баштыкчабыз дагы калган ушул шериндик майда чүдөлөрдүн бардыгы эле бар. Жанагы эле ушул маселе. Бул жерде ушул 1600-1700-2000 сомдукка чейин майы менен ушундай продукт. Эжеке биз азыркы күндө Орозо маалында кече күнү Баткен шаары, Баткен областынан баштап анан иштерди баштадык элек. Мына бүгүн Ысык Көл областына турабыз. Эртеңки күндөрү Нарын областына чыгабыз, Кудай кааласа. Ошентип алдыңыздарга келип калдык. Эли журтубуз менен бөлүшүп койлу. Сиздин муктаждыгыңызды эжебиз толук бизге түшүндүрдү. Аябай муктаж деди. Ошон үчүн мен эл менен бөлүшүп атам эжеке. Анан өзүңүз айткандай, биз Ак Ниет Аманат фонду дайыма ушундай бир эл ортосуна көпүрө болуп, сиздерге окшогон чыныгы муктаж апалардын дубасын алуунун аракетинде жүрөбүз. Бул да болсо бир ушул балдарыңызга эме болуп койсо, дары дармегине башкаларына иштетесе, балдарга да шириндик неме болуп коебуз. Анан урматтуу мекендештер, мына ушундай болгон эжелерибизди, чыныгы муктаж болгон бир туугандарыбызды мен видеого тартып сиздер менен бөлүшүп атам. Муктаж эмес, өтө зарыл эместерди баштыкчаны таштап коюп эле ушундай жардамдарыбызды, конверттерибизди берип коюп басып кетип атабыз дегендей. Чыныгы муктаждарды мен сиздер менен бөлүшүп турайын. Себеби мына сиздер ушул жерге келе албасаңыздар дагы телефон деген нерсе бар. Телефон аркылуу баарлашып, кичинекей болсо да жардам берсеңиздер, мына азыр эгиздей болуп кичинекей кыздар жатат, ушуларды мына көргөзбөй эле коеюн деп атам. 2-3 баласы ушундай эпилепсия оору менен ооруйт экен. Муктаждык өтө оор деди бул жердекичи. Мына эжекебизде бардык катталган делолорунан бери көргөздү мага. Ушунчалык андай грамотный тактык менен иш алып барат экен, сонун алып барат экен. Ушулардын бир жакшылыгына себепкер болуп калайын деп өзү бир топ жашка барса деле дагы деле кызматта экен. Сизге Алла разы болсун. Кудай кааласа. Биргеликте көп иштешебиз эже. Кудай буйруса. Анан бул эжеке сиздерде канча убакыттан бери эмеде? Ушул эже боюнча бир кыскача өзүңүз айтып кетиңизчи. Көп жылдан бери учетто мына чоң кызы уже 16га кирип 17ге кетти го, 17ге кетти. Ошо төрөлгөндөн ошо 17 жылдан бери менде учет. 17 жыл. Сиз өзү канча жылдан бери бул жумуштасыз? 23. 23 жылдан бери. 23 жылдан бери иштетем ушул организацияны. Өзүм инициатива менен ачып, өзүм иштетип жүрөм. Машалла. Проекттерди, чоң проекттерди жазып иштетчимин. Азыр эми проектке каржылаган спонсорлор жок болуп атат азыр. Ошончо кыйыныраак. Чындыгындачы, сиздей болгон ушундай бир коомдор, уюмдар сөзсүз ар бир райондорго, айылдарга, шаарларга керек да. Себеби мына бул эжебиз азыр айтып атпайбы? Сиздерден жардам алып жашап келебиз деп. 17 жылдан бери сиздерде каттоодо турабы? Каттоодо. Кээ бир жерлерге барсаң, көп жылдан бери муктаж болуп жашайт. Бирок алар эч жакка катталган дагы эмес, катталса дагы жардам жок. Сизге окшоп чуркаган адам жок. Мына сиз мисалы бул эжебиздин алдына бизди алып келдиңиз да. Туурабы? Сизге окшоп чуркаган адам башка жерде, кээ бир жерлерде жок да. Эгерде ошо сиздерде болгон коомдор болсо, сонун чындыгында мынакей биз кичинекей эле бир демөөрчү, мисалы кичинекей эле бир иш алып барган адамдардын катарындабыз. Өтө чоң демөөрчүлөр бар, өтө чоң спонсорлор бар. Мына ошондойлорду сиздер табып, бирок көмөк көргөзүп, условия түзүп берип атасыздар да. Бул дагы болсо бир чоң эрдик. Буйруса, Алла разы болсун сизге эже, рахмат сизге. Эжеке, сиздин телефон номериңизди калтырып койсок болотпу? Силерге да рахмат, Алла разы болсун ушинтип келип атканыңарга. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ушу балдардын көп кишилердин соңу тийсин силерге. Рахмат эже. Менин телефонум негизи 707 84 95 91. 707 менен 84 95 91 э? 707 менен экен 84 95 91. Туура элеби? Аты жөнүңүздү дагы бир кайталасаңыз. Атым Назгүл, фамилиям Омурова. Омурова Назгүл эжебиздин телефон номерин описанияда калтырам, ошол жерден көрүп, колубуздан келишинче урматтуу мекендештер жардам берели. Алыскы жерде жүргөндөр, башка жерде жүргөндөр,
мына ушундай болгон окшошкон мына эгиздер бизди карап эле бир башкача бир эмеде жатат, чындыгында колубуздан келишинче жардам берели дейт элем. Мен кыскача кооздай болуп эмне таң калып жатышат? Бул жаккы кичинекей кызыңыз ооруйтпу? Ошол Бул кыз ооруйтпу? Канча жашта булар? Бул 2-класс окуйт. Üşüdüңарбы? Үйдө суук экен да, üşüдүңарбы? Үйдө суук. Канча жаштасың сен? 4-кө чыгат. Сүйлөшөбү? Мындай сүйлөйт, анан башка кишилер менен сүйлөбөйт. Жакшынакай кыздарыңыз бар экен. Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин. Ушул кыздарыңыз эртеңки күнү сизге кызмат кылган, Кыргыз элине сыймык болгон, Курманжан Даткай энебиздин, Каникей апаларыбыздын жолун жолдогон кыздардан болсун. Сарсан болбоңуз, кыжаат болбоңуз. Жакшы үмүт кылсак, жакшы ниет кылсак, жакшы тарбия берсек, бул кыздар эртең бир эле сиздин үй бүлөңүзгө эмес, бүтүндөй Кыргыз элине жардам берет иншалла. Ошондуктан жакшы ниет кылайлы, үмүттү үзбөңүздөр. Кудай кааласа мен эжебиз менен жакындан таанышып, Кудай кааласа биргеликте иш алып барабыз деп ушундай бир пландашып атабыз. Мен бул жакка келген сайын сиздерден кабар алып, колдон келишинче жардам берген аракет кылып турам. Анан көрүүчүлөрүбүз дагы сизден сурашат, муктаждыгыңыздарды сурашат. Сураган элибизге жакшынакай жооп берип, жардам берсе кабыл алып туруңуздар иншалла. Сөзсүз жардам берет иншалла. Сарсан болбоңуз, кыжаат болбоңуз эжеке. Эми бул киши 3 инвалид бала багып атып, азыр деген өзүнүн буту ооруп туруп, азыр тизесинен эмне деген диагноз койду. Буту баспай калган, вообще эле баспай калган. Анан артроз болуп. Ай сайын дарыланып туруш керек экен, больницага жатып туруш керек экен. Ошо дарыларга деле акча жок ошо. Кыйналып атам. Эме мурун эшикке чыгып турчумун, азыр эшикке да чыга албай калдым, күчүмө баса албай калдым. Кичине бассам эле уже бутум эметет да. Антак мындай алыс жакка барсам, мындай такси менен барып, кайра такси менен келип. Воронцовкага деле жаткырып, Воронцовкадан деле дарыланып келди. Дарыланып келгени менен кайра эле болбой атат. 4-чү горбольница айтыптыр. Если болбой калса кайра келесиң бизге деген, биз операция жасайбыз дептир буну. Анан операциясына эмес, дарысына азыр акча жок. Отурат, эч жерде жок. Мэрияга деген арыз жазыптыр. Арыз жазып киргизсе, отказ берип коюптур. Жанагы карыздагы маселесин айтып бератыңызбы? Эмне маселе? Ошо 20.000 процент алып туруп, Воронцовкага барып жатып келди. Процент алып. Ошондойбу же? Ал карызсыз ошол карыз. Канча карызыңыз бар? Ошо 20.000 алгам. Азыр ушундай муктаждыктарды эмнеге мага толук айтпай атасыз? Уялдым ошо айтканым. Түшүнүктүү. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, чыныгы муктаждар арабызда өтө көп. Бирок чыныгы муктаждар дароо эле соц тармакка чыгып алып, мага жардам бергиле, кокуй мен муктажмын деп айткан эрки жетпейт. Алдына келип турсаң дагы муктаждыгын билдирбеген аракет кылат. Бирок ошондой муктаждарды биз издеп, аракет кылып, эл арасынан табып, көтөрүп чыгып сиздерге сунуштаганда дайым аракетте жүрөбүз. Мынакей, алдыңыздарга чыныгы муктаждар, урматтуу бир туугандар, мекендештер, колдон келишинче, мүмкүнчүлүктүн баарынча колдоңуздар, жардам бериңиздер. Буга чейин сиздер бир нече инсандарга жардам берип келгенсиздер. Мына жанагы эки эжебиз тартылып бүткөндөн кийин дагы бирөөсү айтып атат. Үйүн бирөө частный адам залогко коюп 160.000 сом акча алган элем ушул жолдошумду көргөзөйүн деп дейт. Ошол 160.000 сом акчанын айынан ошол үйдү бүгүнкү күндө аукцион кылып коюптур. Сатыкка коюптур ошол баягы акча берип турган адам. Мынакей. Шорду. Караңызчы. 160.000 сомдун айынан азыр ошол аял ооруп аткан жолдош экөө үйүнөн ажырап калуунун алдында турат экен. Мындай бир туугандар өтө көп. Караңгыдан жарык издеп аткан апаларга жардам берейли дейт элем. Саазда батып турган чыныгы жардамга муктаж болуп турган бир туугандарга жардам берейли дейт элем, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн мен сиздерге сунуштайм, кайрылам, келиңиздер, көмөктөшүңүздөр. Описанияга номерлерин калтырам, эжебизге дагы сөзсүз жардамыңыздарды бериңиздер. Рахмат барыңыздарга, Алла разы болсун. Жалпыңыздарга ысык көлдөн салам, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудай кааласа эжебиздин муктаждыгын чечип бергени, жардам бергени мына мен дагы жеке колуман келишинче бул эле келип кетпестен дагы да жардам берем.
Ошондуктан баарыбыз ынтымакташалы биргейли. Балким биз менен баарлашып кеңешиңиздер сөзсүз жардам берейли. Чындыгында мусафир болуп турат, чындыгында көрүнүп эле турат. Мен алдына келгенде башкача эле көрүнүп турат. Балким эфирде билинбей атса керек. Рахмат достор. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.